Asman meni jeringin bir özündöy görüngön, ayın meni gününgdün bir özündöy görüngön. Aldıgaның kara jer şerliginde görüngön, bul alanda bul manas kendiginde görüngön. Kıçırı menden balgıllap, kırgıl baştap barısı, kırık çoronun barısı. Babalardan kalgan söz, bahası kımbat balban söz, ezelkiden kalgan söz, ençi kılıp algan söz деп Манаста баяндалгандай, бүгүн сиздерге Манастын жакын досу болгон 9 уулдун кенжеси, bir кудайдын пендеси, Элемандын эркеси, Эртөштүк досу жөнүндө болмокчу. Эми Эртөштүк баатыр 9 уулдун кенжеси болгон. Андан тышкары Эртөштүк баатыр өзүнчө дагы кенже эпос болуп айтылып, кыргыз элинде сакталып, баркталып келет. Эртөштүктү жалпы кыргыз гана эмес, түрк тилдүү элдердин ичинде аябагандай жомоктору көп айтылат. Эртөштүк баатыр өзү олуядан баталган, илими бийик болгон, баатырлыгы менен элге жаккан, аздектеп элди баккан баатыр болгон. Бул Эртөштүктүн чоо жайын сурай турган болсок, Манаска дос болгон. Манастын көз өткөндө ошондо Эртөштүктүн коңгура бийлаганы бар. Коңгура бийлап Эртөштүк кол алышып турду эми, 9 уулдун кенжеси, bir кудайдын пендеси. Ажалым жетип мен өлбөй, акырет жүзүм мен көрбөй, мен Манастан мурда өлбөй, акка моюн сунуп, ошол жакка бет алсам арманым болбосо эле. Манастын артында калганым мага арман болду, башымдан кеткис, моюмдан чечилгис арман болду деп кейген жери бар. Мына Эртөштүктүн жер алдына түшкөнгө 7 жылы болуп, Мастан кемпир менен алышып, жер жарылып, жер астына түшүп, мамыттар менен дос болот. Куюм мамыт, ошол жөөгүлүк мамыт, мына ушундай мамыттар менен, көк дөөлөр менен алышып, андан тышкары көк тулпар менен Чалкуйрук деген аты менен жарашат. Эң кызыгы Эртөштүктүн Чалкуйрук деген аты болгон. Чалкуйрук деген аты кадимки Көкөтөйдүн ашында байгалган күлүктөрдүн бири болот. Ошол Чалкуйруктун жаалы куйругу жайылып тургандыктан Чалкуйруктун куйругуна тиштеп илешип, bir тай кошо келип байгалган деп айтылат. Эртөштүктүн жайы кереметтүүлүгү эми Манаска тете болбосо дагы Манастан кем эмес баатыр болгондугу айгинелеп сүрөттөлөт. Бул Эртөштүктүн дагы да айтып отурса аябагандай көп сырлары жана өзүнчө эпос болгондугу бул өзүнчө bir чоң уламыш жомок болуп айтылып келген. Эртөштүк Манас менен эмне үчүн дос болгон? Манасты биз өзүбүздүн көз караш менен карасак, жөн гана баатыр, алып айкөл катары карашыбыз мүмкүн. Бирок сара эсеп салып көрө турган болсок, Манаста айкөлдүк, баатырлык, аны менен кошо данышмандык, билгичтик, көрөгөчтүктүн баары, ыйыктыктын баары артылгандыгы үчүн Манастын даражасы бийик болгон. Бирок Манас менен тең ата болуп, достчулукка ээ болуп сөз күткөн бул Эртөштүк болгондуктан, бул Манас баатырдын жакындан коштолгон досу болгон. Эртөштүк жайы өзүнчө эпос болуп, Манастын батасы менен Манастын Эртөштүккө болгон ыраазычылыгынан калган ыйыктык ушинтип эпоско айланткан деген бабаларыбыздан калган жана устаттарыбыздан калган нуска кеп айтылып келет.